Hi guys, welcome to my channel Pro English. Бүгүнкү биздин тема бул the present simple. Кыргызча которгондо жөнөкөй учурчак деп которулат. Мына ушул жөнөкөй учурчакты сиздер менен биргеликте кененирээк карап чыгабыз. Анда эмесе кеттик. Алгач эле биз жөнөкөй учурчакта жардамчы этиш бинин 3 формасын колдонобуз. Am, is, are. For example, I'm a teacher. Кыргызча которгондо мен мугалиммин деп которулат. Ал эми менин профессиям ким экендигин белгилеп жаткан учурда биз сөзсүз түрдө глагол to be'ни колдонобуз жөнөкөй учурчакта. Okay, let's go. The weather is nice. Аба ырайы жакшы. Бул жерде болсо аба ырайы кандай экендигин белгилеп жатабыз. Бул жерде дагы эч кандай кыймыл аракет болгон жок. Биз жон гана аба ырайын жакшынакай экендигин белгиледик. I am at home. Мен үйдөмүн. Мен кайсы жерде экенимди белгиледим. Эгер сиз ким экенин белгилеп жатсаңыз, кандай экенин белгилеп жатсаңыз, жана кайсы жерде экенин белгилеп жатсаңыз, учурчакта. Анда биз сөз түрдө жардамчы этиш to be'ни колдонобуз. Жардамчы этиш to be кантип колдоноорун кененирээк билгиңиз келсе, the present simple, the past simple, the future simple да кантип колдонулат десеңиз, анда мен ошол тууралуу видео чыгарганмын. Ал видеонун ссылкасын сөз түрдө описанияда калтырамын, кирип көрсөңүздөр болот. Анда эмесе дагы улантабыз. Жогорудагы мисалдарда эч кандай кыймыл аракет болгон жок. Болгону ким экендигин белгиледик, кандай жана кайсы жерде экендигин белгиледик. Ал эми кыймыл аракет болгондо кантип колдонобуз? Азыр ошол жөнүндө айта кетейин. Мисал алсак, speak бизче которгондо сүйлөө дегенди түшүндүрөт. Эмне кылуу, сүйлөө дегенди түшүндүрөт. Мына ушул сүйлөө деген сөздү, speak деген сөздү биз учур жөнөкөй чактын бардык түрлөрүндө карап чыгабыз. Анда эмесе кеттик. Жай сүйлөмдө I speak, we speak, you speak, they speak болуп колдонулат, билесиздер. Ал эми жай сүйлөмдө үчүнчү жакта he speaks, she speaks, it speaks. Speak деген сөзгө s деген мүчө уланды. Ал эми суроолуу сүйлөм болгондо do жана does'тын жардамы менен суроолуу сүйлөмдү түзүп алабыз. Мисалы do I speak, do we speak, do you speak, do they speak. Ал эми жекелик сандын үчүнчү жагында does'ты колдонобуз. Does he speak, does she speak, does it speak. Байкаган болсоңуздар, жөнөкөй жай сүйлөмдө биз he speaks, she speaks, it speaks деп колдонгон болчук. Ал эми бул жерде speak'тан кийин s мүчөсү уланбайт. Ал эми терс формасында I do not speak. Бул жерде do not деген сөздү биз don't деп да колдонобуз. Мындайча айтканда сокращенно, же болбосо кыскартып айтканыбызда биз I don't speak, we don't speak, you don't speak, they don't speak. Ал эми ошол эле үчүнчү жактын жекелик санында does'ты колдонобуз. He does not speak. Бул жерде does not деп отурбастан doesn't деп койсоңуздар болот. He doesn't speak, she doesn't speak, it doesn't speak. Биз дагы качан гана факт тууралуу айтып жатканда present simple'ды колдонобуз. Мисалы үчүн I'm not a student. Мен студент эмесмин. Бул факт. Жана бул жерде present simple колдонулду. Глагол to be. We live in Кыргызстан. Биз Кыргызстанда жашайбыз. Бул факт, Кыргызстанда жашагандыгыбыз факт, ошондуктан бул жерде дагы present simple'ды колдонобуз. Кече жашап келгенбиз, бүгүн жашап жатабыз, эртең дагы жашайбыз. Мына ошол кайталануучу кыймыл аракет болсо, биз сөзсүз түрдө present simple'ды колдонобуз. The earth goes around the sun. Жер күндүн айланасында айланат. Жер күндүн айланасында айлангандыгы бул факт, ошондуктан бул жерде дагы биз present simple'ды колдондук. Ошондой эле биз адаттар тууралуу айтып жатканда жана регулярно кайталанып туруучу кыймыл аракеттерди
айтып жатканда же болбосо дайыма кайталанып туруучу кыймыл аракеттерди айтып жатканда биз сөзсүз түрдө present simple'ду колдонобуз. Алып карасак, I never eat breakfast. Мен эч качан эртеменки тамакты жебеймин. Бул ар дайым кайталанат, бул кыймыл аракет. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө бул жерде present simple'ду колдонобуз. Кийинки сүйлөм Kate doesn't get up early. Бул жерде болсо Kate эртең менен эрте турбайт. Ар дайым кеч турат. Ошондуктан бул дагы кыймыл аракет ар дайым кайталанат. Ошондуктан бул жерде дагы present simple'ду колдондук. Андан кийинки сүйлөм бул Marat usually plays football on Sundays. Марат дайыма футболду жекшемби күнү ойнойт. Ошондо түшүндүңүздөр болсо керек, ар жекшемби ойнойт. Бул кыймыл аракет дагы ар дайым кайталанып турат. Экранда көрүп турган сөздөрдү бул орусча айтканда слова маркери деп коет. Мындайча айтканда, мына ушул сөздөрдү көрсөңүздөр, сиздер сөз түрдө бул сүйлөм present simple экендигин байкасаңыздар болот. Мисалы үчүн always, всегда, дайыма, never, эч качан, every day, ар күнү, every week, ар жума, every month, ар ай, every year, ар жылы, seldom, редко деп которулат, usually обычно, regularly регулярно, sometimes иногда, кээде деп которулат. Мына ушул ата тоштор менен көптөгөн present simple сөздөр жасалат. Аны унутпаңыздар. Ошондой эле биз ар кандай расписаниялар тууралуу айтып жатканда биз сөз түрдө present simple'ду колдонобуз. Алып карасак, the concert starts at 7:30. Концерт 19:30да башталат. Бул расписание боюнча 19:30да башталат. Ар дайым кайталанат. Күндө 19:30да башталат. Ошондуктан бул жерде дагы present simple колдонулду. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо the lesson begins in 5 minutes. Сабак 5 минуттан кийин башталат. Бул дагы расписание боюнча. Муну дагы түшүндүңүздөр болсо керек. Кимде ким түшүнгөн болсо, анда экранда берилген сүйлөмдү Марат менен Гуля Бишкекте жашабайт деген сүйлөмдү англис тилине которуп, комментарийге жазып калтырыңыздар. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.